Жекшемби күнү достор менен көчөдө сейилдеп, кар урушуп ойнодук. Кечке жуук үйгө кайтып келе жаттым. Бирок үйгө кирерден мурун жолдун күйөөсү башка бир аял үчүн таштап кеткен жалгыз бой бир аялдын үйүнө баш бактым. Стефан кичинекей кызы менен жашайт. Күйөөсү аны бир немис кыз үчүн таштап кеткен. Аял ошондон бери катуу кайгыга батып, айлар бою көчөгө чыкпай үйдө жалгыз жашап калды. Аны аяйм. Ушунча чоң өлкөдө жападан жалгыз калды. Кызынын аты Софи. Кээде аны биздин үйгө алып келип тайжамдын кызы менен ойноп турсун дейм. Бирок апам муну таптакыр жактырбайт. Бүгүн дагы Софи менен бир аз ойнодум. Софи өзү аябай татынакай кыз. Бирок анын кара торут болгону өзүн катуу кайгыга салат. Ушундан улам ага көбүрөөк көңүл бөлүүгө аракет кылам. Бүгүн да ыйлаган экен. Апасы акырын сыр кылып айтып берди. Анан аны менен ойноп жатып андан сурадым. Сени ким капа кылды? Айтчы, эмнеге ыйладың? Бул сөзүм менин анын катып келаткан жарасын кайра тырмагандай болдум окшойт. Кир жууган суу менен жуунсам дагы жүзүм агарбайт да. Баары аппак, мен болсо карамын. Баары мага күлүшөт деп дароо ыйлап жиберди. Аны сооротууга аракет кылдым. Жүрөгүм ооруду чынында. Баланын көз жашы мени кыйнап жүрөгүмдү сыздатты. Ага теринин кара болушу жаман эместигин, аппак болуу да эч кандай артыкчылык эмес экенин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Бирок бул кыз мындай нерселерди түшүнө турган куракта эмес болчу. Коомдун туура эмес жана терс мамилеси бул кичинекей наристени ушул жашта эле өзүн өзү кабыл албаган кандай абалга калтырды. Өз терисинен уяла турган абал. Бул адамзат үчүн кандай гана кейиштүү көрүнүш. Африкалык жигит эч эсимден чыкпай койду. Дагы бир жолу кезигип каламбы деген ой менен унаамды айдап бара жаттым. Таң калыштуу болду. Бул жолу ага чындап эле кайра жолугуп калдым. Аны машинама отурууга чакырдым. Рахмат, жөө басайын дедим, деди ал сылык гана. Бирок мен чындап намысына тийдим. Сизди жеп койбойм, урматтуу Абдулвахап мырза. Же болбосо менден коркуп жатасызбы? Кар бир аз эрип калган эле. Ал жөө баратты. Мен болсо акырын унаам менен артынан келе жаттым. Акыры чыдабай кетти окшойт. Токтоду да. Сен менин башыман түшкөн бала эсиңби? Деген машинама келди да отуруп алды. Анан ачуулана кайрылды. Мария айым, угуп коюңуз. Акыркы жолу айтам. Сиздин өлчөмдөрүңүз, баалуулуктарыңыз менен дал келбесе да, биз мусулман эркектер аял заты менен ээн жерлерде жалгыз калбоого аракет кылабыз. Эгер мен болочоктогу жубайымдын башка бир эркектин унаасына жалгыз отурушун каалабасам, анда мен да башка бир айымдын унаасына жалгыз отурбайм. Бул сүйгөнүмө жана диниме болгон ишеним. Суранам, мындан кийин мени унааңызга отурууга чакырбаңыз. Макулбу? Укмуштай берилгендик Абдулвахапка суктандым. Демек мусулмандар ушундай болот экен да, деп ойлодум ичимден. Эмнегедир жүрөгүм кубанып, толкундануу сезими күчөдү. Африкалык жигит университеттин алдына жеткенде мага ыраазычылык айтып унаадан түшүп калды. Үйгө келгенимде апам атамдын жылдык жыйынтыгына даярданып жүргөнүн, катуу тынчсызданып жатканын байкадым. Ансыз да жыл сайын бир канча убакыт бою атамды көрө албай калчумун. Бул жылдык даярдыктар менин кыжырыма абдан эле тийчү. Бул жолу да бир топ ачууланып алдым. Апа, атам менин достору жыл сайын биздин үйдө жыйын өткөрүп эмне кылышат? Бала кезде көп кызыкчу эмесмин, бирок эми аябай билгим келип жатат. Атам ошол жыйындарга бөлгөн убактысын мага бөлсө, балким мен азыр бакытка балкып турган жаш кыз болмокмун. Мен анын мээримине муктаж болуп, аны сезе албаганым үчүн ар дайым кайгырып жүрөрүмдү билеби? Ишенчи мага, апа, ушул суроо менин жүрөгүмдү өйүп бүттү. Мен апам жана тайкем динчил адамдарбыз. Атам менен иним Бил болсо атеисттер. Апам орто бойлуу, мүнөзү корч, көбүнчө ачуусу мурдунун учунда болот. Католик динин катуу туткандыктан динге ишенбеген атама жана Билге аябай кыжыры келет. Ошондуктан ар дайым аларга карата ичиндеги бугун чыгара жек көрүү менен жооп берет. Бул жолу дагы менин суроом адаттагыдан айырмалуу болгон жок. Атаң менен анын достору дүйнөнү динсиз кылгысы келип жатышат. Ошол үчүн чиркөөлөрдү да биротоло жок кыла турган болушту. Ыйсаны укпаган атаң сени укмак беле? Апам аябай ташбоор адам. Мусулмандарды айрыкча жек көрөт. Тайжем болсо апамдын таптакыр карама каршысы. Динин карманган мусулмандарга терең урмат менен карайт. Тайжем чыныгы жакшы христиан. Ал эми апам андай эмес. Апамдын жообун уккандан кийин капыстан жашоомдо мурда эч кылып көрбөгөн бир нерсе оюма келди. Ошол оюмдагы нерсени апама айтайын деп жетишпей калдым. Себеби дал ошол учурда 40 жашта чакан бойлуу, жүзүндө дайыма жыйылмайуусу бар тайжем менен кызы залга кирип келишти.
Күйөөсү аны Катерина аттуу орус кызы үчүн таштап кеткен болчу. Ошондуктан тайжем каттуу кайгыга батып инсульт алгандан кийин буту баспай майыптардын арабасына олтуруп калган. Тайжем күйөөсүнүн кыянаттыгына бат эле көнүп кетти. Ал баягыдай эле жайдары мүнөз боорукер адам болуп чыга келди. Өтө ак көңүл, таза жан. Бирок убагында тайжем күйөөсүнө өтө байланып калган эле. Ал келмейинче тамак да иччү эмес. Ага өтө ишенчү. Туура. Аял менен эркектин ортосундагы мамиледе ишеним эң негизги нерсе. Бирок тайжемдин катасы күйөөсүнүн өзүнө болгон ишенимди кыянаттык менен колдонуп жатканын билип туруп, ишенип жүрө бергени жана болуп жаткандарына көрмөксөн болуп жашаганы болду. Силин аябай кайгырчу, бирок дайыма кайгырганын бизден жашырууга аракет кылчу. Бирок ал күнү эч жашырган жок. Анын кичинекей көздөрүндө үмүтсүздүгү, тынчсыздануусу ачык эле байкалып турду. Эмнең бар дегенсип жүзүмө карады. Анан мени мойнума асылып кучактай. Атам али келбеди. Орус кызы менден да катуу сүйүп калганбы? Ал менин атам да, ал орус кызынын атасы беле? Деп чын ниетинен сурады. Жок, жаным, ал сенин атаң. Жакында келет. Сенин атаң бир күнү сөзсүз келет, дедим башка сөз айта албай. Башыма келген ошол ой эч кетпей койду. Акыры чыдабай апама кайрылдым. Оюмдагы суроону берди. Апа, атамдын сүйлөшүүлөрүн уксам болобу? Апам катуу чоочуду. Эмне деп жатасың? Эмне деген акылсыздык бул? Эгер угуп калса экөөбүз тең жок кылат. Мындан тышкары сени да анын таасирине кабылып калабы деп корком. Алар чиркөөнүн башкы душмандары, динсиздер, колунан баары келет. Апаке, эми мен чоңоюп калдым го. Жакында журналист болгону жатам. Ушул убакка чейин ишенбейсиңби мага? Апам менин динсиз болуп калышымдан атамдай ойлонуп кетишимди абдан чоочулайт. Бул дүйнөдө эң оор нерселердин бири христиан эненин жана атеист атанын кызы болуу экенин бир билсеңиз кана. Ар бир баланын үй бүлөсү толук кандуу, тең салмактуу үй бүлө болсо кана. Акырында баары балдары үчүн үй бүлө тең салмактуулукту сакташы керек да, туурабы? Атам ким экени тууралуу жылдар бою ойлонуп, ал тургай коңшубуз Мишель мырзадан шек санап келем. Анда 5 жашта болчумун. Мишель мырза жолумду тосуп, билесиңби, Мария, сен атаң мен муну апаңдан сурасаң болот деген эле. Ошондон бери дайыма шек менен карачумун атама. Бирок бул тууралуу апамдан эч качан сураган эмесмин. Кандай болгон күндө да көөдөнүмдө чечилбеген бир шек күмөн бар эле. Ошентсе да атамды жакшы көрчүмүн, албетте. Бирок ошол белгисиздиктер мени иштен кемирип жей берди. Бул түйшөлткөн түйүндүү маселени аягына чыгышым керек эле. Атам чын эле самбы, сурасам эмне болот эле? Башым маң болуп калды. Бирок сам менин атам болсо да, болбосо да мен аны баары бир жакшы көрчүмүн. Кандай болгон күндө да жаныма тынчтык бербеген бул маселени бир жаңсыл кылам деп өзүмө сөз бердим. Атам Францияда офицер болуп иштеген эмиш. Ал жакта эмне иш кылганын деле билбейм. Апама үй үйлөнгөндөн кийин башка жакка барбаптыр. Атам эмне жумуш менен алек экенин түшүнө албайм. Бирок жакында билип алам. Кантип ушунча байлыкка жетишкенин да, айлыгы менимче 20 000 марка болсо керек. Апам болсо атамды тыңчы деп айтып жүрөт. Атам мени жакшы тарбиялап жатат. Ата катары кээде жетиштүү көңүл бурбайт. Бирок кандай болсо да мени сүйөрүнө ишенем. Албетте, мен анын кызы экенимде эч кандай күмөнү жок. Кыз эмес экенимди билсе деле мунун ага эч кандай мааниси болбойт деп ойлойм. Биздин үй көп кабаттуу чоң үйдө жайгашкан. Ар бир кабатта 4 батир бар. Бир батирде бай аялдын кызы жашайт. Биринде 3 жашар уулу менен Туркиядан келген жубайлар турат. Дагы бир батирде немистер жашайт. Алардын балдары жок. Алардын залын мурда атам алып биздин залга кошуп алган экен. Ошондуктан немистердин батири тар. Ал эми биздин батир абдан чоң. 5 бөлмөсү жана 50 кишиге ылайыкталган зал бар. Кинозалдай өзгөчө курулган. Ар бир дыйкан улуу болуп туруп кантип мындай байлыкка жетти экен? Ушуга абдан кызыгып жүрөм. Аябай жалынып жалбарып жатып акыры апамдан уруксат алдым. Убакыт өткөрбөй атамды жыйынын угууга даярдана баштадым. Атам жыйын өткөргөн залга жашырынып кирдим. Сахнанын астында жайгашкан жыгач такталардын арасына жашындым. Иштен сыртты көрүүгө болот, бирок сырттан ишти көрүүгө мүмкүн эмес. Жалпы 3 чарчы метрлик жер. Жыйын башталганда эшикке жакындадым. Бирок бир да сөз уга албадым. А менин баарын угушум керек эле. Акыры угуп баштадым. Убакыт өткөн сайын денем муздап, тиштерим тыкылдап титиреп жаттым. Эртеси күнү апам ашканада эле жанына бардым. Билесиңби, апа? Залга кирдим. Бирок эч нерсе түшүнгөн жокмун. Айтчы, Бил кайда деп сурадым. Апам кабак кашы ачуулуу жооп берди. Билди жыйын залына чакырышкан.
камераларды өчүрүп коюшуптур. Аны ишкери киргизди. Эми эмне болот дейсиң? Аны да өзүнө окшотот да, чочкого. Атамдын мындай кылганына мен да аябай ачууландым. Эмнеге атам жыйынына мени киргизбейт? Анын үстүнө мени турмушка берем деп ойлоп жүргөн жигит деле ошол жакта эле го. Ошентип алар кечинде тарап кетишти. Атамдын жанына бардым да, Бил да Ханс да анын жанында экен. Атамды кучактап алып ыйлагым келе сүйлөндүм. Ата, сага аябай таарындым. Эмнеге мени жыйынга киргизбейсиң? Кыз болгонум үчүн да туурабы? Атамдын жүзүн карадым. Эмне деп жооп берет болду экен? Атам үнүн каттуу жана чечкиндүү чыгарып: эгер сен да Ханс менен Бил сыяктуу ар кандай ырым-жырымдардан баш тартсаң, буйругума баш ийсең, анда сени да жыйынга алам, атайын кызмат да берем. Ата, бизде дин кызматкери канча атеист көрдүм. Баары динди жөн гана ырым-жырым деп шек келтиришчү деп айткан эле. Сен да биздин динди ырым деп жатпайсыңбы, дедим. Менимче бардык диндер бирдей, Мария. Бул нерсени унутпа. Мен көп окуйт элем. Ошондуктан динсиз коом ичинен ирип, өзүн өзү жуткан жыланга айланганын жакшы билчүмүн. Атамдын бет алдына отуруп тик карадым. Анда айтчы, атаке, атеизм деген эмне? Сен оюңча атеизм адамга эмне берди? Адамдарды динден баш тартууга үгүттөйт. Атеизм демек секуляризм. Бирок атеизмдин бир нерсени жок кылуудан башка кандай кызматы бар? Менимче эч кандай бир жылдан бери атайын атеизм адамзатка кандай пайда алып келет деп изилдеп келем. Атеизм эркиндик деп атаган нерселердин баары адамга зыян гана алып келет. Сен да атеизмдин тузагына түшүп калгансың. Бил да ошондой. Бирок ал түнү бою сыртта жүрүп, баңгизат колдонгон абалда таңга жуук гана үйгө келет. Сен болсо ар ким өз алдынча эркин деген куру сөзгө ишенип унчукпайсың. Бирок акыры бул ишиңе катуу өкүнөсүң, ата. Бүгүн айтып жатам сага. Өкүнгөн күнү кандай абалда болоруңду айта албайм. Адамга өмүр бир гана жолу берилет, ата. Бул нерсени билип ал. Эмнеге өкүнүшүм керек? Ар ким өзүн өзү билет. Кааласа өзүн жашатат, кааласа өлтүрөт. Атам бул сөздөрдү айткан соң дароо ордунан туруп жогорку кабатка чыгып кетти. Залдын ортосунан эс болуп туруп калдым. Бир маалда башыма бир ой кылт ей түштү. Ханс менен Билден бул сырды билишим керек. Үчөөбүз бири-бирибизге карап калдык. Анан орто залга өттүк. Мен үнүм жетишинче Билге кыйкырдым. Менден жашырган эмне сырыңар бар? Эмнеге менден жашырып жатасыңар? Мен да бул жакта бир жоопкерчиликтүү мүчө болом деп жүрбөдүм беле? Бала кезинде адам баарын жакшы деп ойлой берет. Бирок эми мен чоңойдум. Атам эмне менен алектелерин биле турган убакыт келди. Сен Ханс, сен да Бил. Экөөңөр тең досумдай көрүнөсүңөр. Эгер ушул үйдө менден жашыруун эмнелер болуп жатканын айтпасаңар, анда досторум боло албайсыңар. Атам мени базарчыдай эле көрөт. Эмнеге жыйын залына кире албай жатам? Эмнеге кандайдыр бир милдеттеме да алууга ылайык көрбөй жатасыңар? Бул жерде кандай сыр бар өзү? Бил акырын угулар-угулбас үн менен жооп берди. Сен алигиче Ыйса деп аталган Кудайыңдын жардам күткөн байкуш экенсиң. Замандын акымына жараша өзгөрүүгө эмне экенин түшүнбөйсүң. Анан кантип сага ишенип сыр айтууга болсун? Диндин эң жаманы да атеизмден жакшы. 2 жылда эле Билди мынчалык өзгөртүп жиберген бул кандай уюм болду экен? Бил эмитен эле берилген атеист болуп калган. Ошентсе да мен аны аябай жакшы көрөм. Ал менин жалгыз досум. Анан мен Билге бурулуп: Бил, сен абдан эркелеп кеттиң, дедим. Эрке болгонум сага тоскоол болдубу? Деди ал кайра мени мыскылдай. Жиним ашкере келди. Столдун үстүндө турган вазаны алып бирде көздөй ыргыттым. Акмак, жалагер. Тооктукундай мээң болгон үчүн сага сыр айтып калыштыбы? Атамдын көңүлүн алыш үчүн Ыйсанын өзүн таандың. Бирок мен Ыйсаны жүрөгүм менен сезип жашайм. Эми бир нерсеге ишендим. Өзүм укмуш, прогрессивдүү санаган кишилер да кыздарын экинчи сорт адам деп эсептешет экен. Алар 10 жолу күнөө кылса да акчаны берип тазарып кете алышат. Сөзүмдү айтып бүт электе Бил каткырып жиберди. Карачы, Ханс, Мария сүйгөнүң мисал берсе да чиркөөнүн караңгы дүйнөсүнөн чыга албайт. Бул кызды эмне үчүн монастырга жиберген жокпуз? Түшүнбөйм. Экинчи Тереза эне чыкмак экен. Андан соң Бил мага бурулду. Эжекеси, бул иштер ырайым менен эмес, акыл менен бүтөт. Сен али жашсың. Айрым шейхтерди али түшүнө элексиң. Христиандык деле өлдү. Эми жакын арада ислам динин да жок кылабыз. Кантсе да алар психологиялык согуштун эрежелерин билишпейт. Эмне десек, ошону кылышат алар. Бири-бириңерди өлтүргүлө дедик, өлтүрүштү. Бул иштерге акыл менен мамиле кылуу керек.
Канчалык кыйын болсо да тамыры терең кеткен диндерди жок кылуу зарыл. Сен барып журналистика факультетин бүтүр. Анан попторду кантип жалынып суранаарын жазып аласың. Анан алардын колунан бейиштин ачкычын аласың. Ооба, ушундай болуп калса, мен үчүн да тааныштык кылып ордун алып кой. Эгер кыйын болбосо албетте. Билдим, бул сөздөрү мени биротоло жинимди келтирди. Ушул маалда апам бизди угуп турганын байкадым. Ал жаныбызга келди. Бети кубарып кетиптир. Ыйлап жибере турганда үн менен билге кыйкырып жиберди. Сүтүм сага арам болсун, Бил. Өзүңдүн чөмүлткөн ыйык ибадатканабызга урматтуу дин кызматкерлерибиз тил тийгизип жатасың. Силерди ушундай кылган атаңар күнөөлүү. Чиркөөгө барып силердин андан айыптасын, деп айтам. Узун бойлуу, жашыл көздүү иним акыркы күндөрү баңгилер менен байланышы баштаган. Аны куткарыш керек болчу. Бирок кантип? Азыр болсо атамдын караңгы иштерине аралашып калган. Аны атамдан ажыратып алсам кана? Апам менен атам инимдин тагдырына кайдыгер, өзгөчө атам. Бил кантип бул баңгилик жолуна түшүп кетти. Азырынча эч нерсе билбей жатат. Мен аны тынымсыз көзөмөлдөп жүрдүм. Мурда христиан кезинде апама сый мамиле кылган Билден азыр эч нерсе калган жок. Апама шылдыңдуу жооп берип жатканы жүрөгүмдү оорутат. Апамды менден эмне жашырып жатасыңар? Чиркөөгө барып сени айыптасын, деп айтам. Деген сөзү мени аябай кейитти. Бил болсо өзүнчө текебер жооп берди. Бар апаке, ошол жака бар. Попко да салам айта бар. Чиркөөгө 18 жашка чейин аркасыз төлөгөн салыктарымды кайтарып берсин. Баары калп айтып келишкен. Ошол учурда Ханс эмне болуп жатканын күлүп карап турган. Дагы бир инибиз бар болчу. Аты Тобиас. Алар дайым атам тарапка тартат. Чарли Чаплинге окшогон тамашакөй мүнөзү бар. Бирок аны көп көрсөтө бербейт. Мен тарапта болуп Билге жана Ханска каршы турат. Апама албетте жөлөк болот. Апам так жана талапты каттуу койгон адам. Иниме ишенбегендиктен тамакты өзү жасайт. Апам бир сыйра кыйкырып алып ашканага кетти. Мен болсо болгон ачуумду Ханстан чыгара кыйкырып жибердим. Эмнеге унчукпай турасың, Ханс? Карачы, сен ишенген ыйык нерселер көз алдыңда тебелеп жатышат. Ушул маалда эним биринчи болуп үн катты. Сиздер Марияны угуп жатасыздарбы? Ханс балага эмес, мага жооп кайтарды. Эмне деп айта алам, Мария? Ар кимдин өз көз карашы бар. Мен пикир эркиндигин колдойм. Ар ким өз оюн айтпоого да укуктуу. Бул жерде пикир айтылган жок, Ханс. Менин пикириме ишениме акаарат келтирип жатышат. Апам да Билдин айынан мага ишенбей калды. Чиркөөгө акаарат келтирип жатышат. Ал эми сен болсо унчукпай карап турасың. Мынчалык тез атеист болуп кеттиңби? Чымчык мээ атеист. Ааламдын ушундай көркөм сулуулугу, табигаттын ажайып кооздугу кокустан жаралган дейсиң да, анан келип алып мага акыл үйрөтөсүң. Эгерде сен кымындай дагы акыл болсо Кудайдын жараткан кереметтерин көрө алмаксың. Карачы, Мария, сен билесиң да, мен эми христиан эмесмин, деп акырын сөз баштады Ханс. Башкача айтканда атеистмин. Мындай талаштарга аралашкым келбейт. Азыркы заманда дин эмес, илим маанилүү. Мунун баарын унут. Жүр бир виски ичели. Бүгүн келишим күнү болсун. Өз динин эч кандай сый урмат калбаган Ханстын жийиркенип кеттим. Мен динге абдан берилген жан элем. Динден чыккан адамдан ал ким болбосун дароо көңүлүм калчу. Апам мени чиркөөнүн ырлары менен чоңойту. Жекшембиде болсо окууларына бир да жолу калбай бардым. Ханс жана Бил менен болгон талаш тартыштан эч кандай пайда жок. Экөө тең атамдын айткандарын колдошуп, пикирлерин туура көрүп, жакшы тил табышып алышкан. Бир маалда атам залга кирип келип Билге буйрук берди. Бил, билесиңби, келерки жекшембиде жыйындын акыркы бөлүгүн өткөрөбүз. Балдарга айт, даярданышсын. Бул жолу жыйыныбызга 20га жакын таасирдүү адам келет. Демек жыйын келерки жекшембиде уланат. Таң калыштуу, жекшемби күнү. Демек булардын арасында да чыныгы христиан жок. Бүгүнкү жыйынга да жөөттөр келген эмес окшойт. Анткени христиандар жекшембиде чиркөөгө барышат, иштешпейт. Жөөттөр болсо ишембиде иштебейт. Демек булардын баары динсиз. Абдан каттуу кайгырдым, жүрөгүм ооруп турду. Ошол түнү Исага, Мариямга жана Тереза энеге дуа кылдым. Апам экөөбүзгө жардам берсин деп сурандым. Болбосо булар бизди таптакыр жер менен жексен кылып таптап тебелеп салышмак. Мен ушинтип ойлонуп турганымда Селин кирип келди, ыйлап алыптыр. Мария, атам бүгүн да келген жок. Бүгүн туулган күнүм. Же бир гүл алып берген жок, же акча жөнөткөн жок. Анысы аз келгенсип өзү да келбеди. Атамдын аябай сагындым. Атамсыз бактылуу боло албайм мен. Селинди кучактап бетинен өөп сооротууга аракет кылдым.
Бир аз шыдап тур, апаңдын жанына бар, карап туралы. Балким атаңдан белек келип калар, менимче келет. Кичинекей Селиндин көз жашын бетинен сызылып агып жатты. Ал эми менин көз жашым ичиме акты. Баарыбыз анын туулган күнүн унутуп калыппыз. Селин апасына кетери менен дароо сыртка чуркап чыктым. Дүкөндөр жабыла электе үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн атынан белек алдым. Гүл саткан жерге кирип атасынын атынан гүл букетин жасаттым. Анан кооздоп кат жаздым. Жаным, суп-сулуу кызым, кусалыкка толгон сүйүүм, мен сага кайрылам. Жакында өзүм келем. Азырынча менин ордума ушул гүлдөрдү кабыл ал. Туулган күнүң кут болсун, жаным кызым. Белектеримди көтөрүп үйгө кайттым. Ар бирине белектерин берип чыктым. Силер бул белектерди алдын ала алып койгондой түр көрсөткүлө. Туулган күндү унутканыбыз билинбесин. Эң кыска убакыттын ичинде ал акмак атаны табам деди. Торту кат бил деп кыйкырдым. Доңуз десе кандай түшүнбөйт, балага мындан өткөн азап болобу деп өзүнчө сүйлөнүп жибердим. Апам мага тигиле карады. Акылыңан айныдыңбы, Мария? Каршыңда эч ким жокко деди. Болсун. Аны көргөндө ошол сөздөрдү айтпаш үчүн ичимдегинин баарын чыгарып жатам. Ошентип баарыбыз чогулуп Селиндин туулган күнүн белгиледик. Кичинекей кыз төбөсү көккө жете кубанып жатты. Гүлдөгү жазууну бир нече жолу өөп койду. Мындай жоопкерчилик, намыс деген түшүнүктөн алыс пас адамдарга эмне үчүн ата дегенди айтышат түшүнбөйм. Алар отурумдук ырахат үчүн жанын берүүгө даяр. Саат түнкү 12 болуп калса да кайрадан жекшемби күнү өтө турган жыйын оюмдан чыкпай койду. Төшөктө ары бери оонап жаттым, уктай албадым. Башыма бир ой келди. Жай басып ашканага өттүм. Кайра залга кирдим. Бир топко чейин залда басып жүрдүм. Кандай болсо да ал жыйын тууралуу сөзсүз билишим керек болчу. Бирок кантип? Эгер апама айтып аны менен тил табыша албасам, жыйын өтө турган залга алдын ала кирип жашынып кала алмакмын. Канткенде да мен француз, англис тилдерин билем. Бир аз түркчө да түшүнөм. Бирок алар түркчө сүйлөбөйт. Эгер англисче сүйлөшсө, айткан сөздөрүнүн көбүн түшүнмөкмүн. Ошол учурда тепкичтин бирөөнүн баскан үнү угулду. Чоочуп кеттим. Атам менин ичиме микрофон орнотуп коюп, өз ичимден сүйлөнүп жатканымды угуп, төшөктөн туруп залды көздөй келаткандай болду. Ким билет, мага эмне кылаарын. Бул жыйындар башталгандан бери атамдан коркуп калгам. Бир жума өткөн соң оюм андан ары уланбай калды. Буттун добушу зал тарапты көздөй жакындап келаткан эле. Бул чындап эле коркунучтуу болчу. Көз алдымда апам пайда болгондо гана жеңил дем алдым. Апам да уктай албай жаткан экен. Жай басып жаныма жакындап шыбырай сурады. Мария, сен да уктай алган жоксуңбу? Ооба апа, көзүм илинбеди. Мен да эниңдин мага каршы айткан сөздөрүнөн улам уктай алган жокмун. Бир амалым табышыбыз керек. Бул жыйындардын чыныгы жүзүн билишибиз зарыл. Мен да ошол жөнүндө ойлонуп жаткам апа. Эртең мени залдын бир бурчуна жашырып койсоң, жыйынга келгендердин сөздөрүн тыңшап, алардын бүт пландарын билебиз. Билесиңби, бул жыйынга Англиядан, Египеттен жана АКШдан да келгендер бар. Ооба, бир нерселер болуп жатат. Канча жылдан бери атаң кайдан айлык алаары тууралуу мага ооз ачкан эмес. Кээде ичимде атаңды өлтүрөйүн деген ой келет. Бүгүн түнү кандай болсо да аны өлтүрмөкмүн. Чиркөөгө каршы чыккан бир чочко менен жашап жатам. Өлтүрсөм да ичимдеги кейим кетпейт го. Чындап эле өлтүрмөкмүн, болгондо да өз куралы менен. Бирок акырында токтоп калдым. Анткени чиркөөдөн четтеп калуудан корктум. Жок апа, андай кыла көрбө. Атамдан коркпо. Сен корккондо мен да корком. Атам эмнеге иштерге аралашып жүрөт? А дегенде ошол суроого жооп табалы. Бул абалга чындап жүрөгүм ооруйт. Апам бир үшкүрүнүп алгандан кийин, бирок ал сенин деди да үн чыкпай калды. Мен дароо түшүндүм. Ал сенин атаң эмес дегени турат. Бирок мен бул сөздү уккум келбеди. Сөздү дароо башка нукка бурдум. Уксаң апаке, мындай кылалы. Сен атама айт, Мария менен Вера кинотеатрга кетти деп. Мен алардын тынч отуруп уга берем. Вера деген ким эле деп сурайт десең, аны да азыр түшүндүрүп берейин. Вера эки жакын курбумдун бири. Аны абдан жакшы көрөм. Атасын эч качан тааныган эмес. Апасы баңгизат колдонгон түнү ким менен болгонун эстей албаганы үчүн байкуш кыз атасы ким экенин билбей чоңойгон. Көрдүңбү, батыш цивилизациясы кандай деңгээлде бузулду. Апамдын күнгө чагылышкан жашыл көздөрү ого бетер жарык чачып тынчсыздана мага тигилди. Абдан жакшы ой экен, макулдаштык. Атаң сени кармап алсачы? Бир аз убакыт бири-бирибизди карап турдук. Анан эч нерсе болбойт дегенсип ийин кагып койдум. Кыязы бул иштин аягы кандай бүтсө да соңуна чейин жеткириш керек деген ичибизден кабыл алдык.
Атам тууралуу көңүлүмдү чыңсаттырган ойлорду арылгым келди. Апаке, бул суроону берип жатканым үчүн кечирим сурайм. Эгерде мен атам чындыгында мен атам болбосо, менин чыныгы атам акылы тайкы кошунабыз болсо, муну мага эч качан айтпаңызчы. Апам дароо мага кабагын чытып карады. Ал ким экен? Анын ким экенин өзүңүз жакшы билесиз. Ал бир жолу мага сен атаң мен боломун деген болчу. Апам сыр бербеген бойдон оюңа келгенде оттой бербе деди. Сен атаң сам, бирок анын ушул караңгылыкка малынган иштеринен кийин канчага чейин ата бойдон калат билбейм. Ошондон кийин апам бөлмөсүнө кирип кетти. Мен болсо Тайжемдин бөлмөсүнө баш бактым. Селинди карадым. Ал мемирип уктап жаткан экен. Тайжем болсо баш жагына жарык коюп китеп окуп жаткан. Мени көрүп абдан кубанып кетти. Туура калып керебетке отурду. Сен келип калдыңбы? Кел, Мариям, кел. Канча болду сүйлөшө элекпиз, кандайсың? Жакшы, Тайже. Мен ушул абдан таң калдым. 2 күндөн бери укмуштай эле бороон чапкын болуп жатат го. Тайжем терең сууга окшош жашыл көздөрү менен мага карады. Рахмат, Мариям. Атасы унутса да сен Селинди унуткан жоксуң. Мен болсо аны диплом тапшырган аземден кийин издеп табайын деп жатам. Ал ишти биротоло аягына чыгарайын деп чечтим, дедим. Андан соң Тайжемдин көзүнө түз тик карап сурадым. Сиз аны алигиче сүйөсүзбү, Тайже? Тайжем күлүмүш болду. Сен мени али тааный элек окшойсуң. Мени таштап кеткен кишиге кайра эч качан сүйүү менен карабайм. Менин майып болуп калганымдын себебин билесиң. Ал мени өтө жакшы көрчү. Тим эле көзүмдүн кареги менен тең айланчу. Анан эле кантип эле ушундай алданып калдым деген ойлор жан дүйнөмдү басып бүт денем шал болуп калган. Анын мени ашча сүйүшү, мен да анын жан дилим менен сүйүшүмө себеп болду. Түшүнүп жатасыңбы? Алдандык сезими сүүнүн бүтүшүнөн да оор. Түшүнүп жатасыңбы? Албетте түшүнүп жатам. Алдануу сезими сизди сындырды. Ансыз да мен ага сиз тууралуу бир да сөз айтпайм. Бирок аны таап, Селинге алып келем. Кичинекей кыз атасын абдан сагынды. Ооба, мен үчүн ал адам бир жапайы каман сыяктуу. Бирок Селин үчүн ал жомоктогудай баатыр ата. Мен анын кыялына балта чапкым келбейт. Бизди койчу, өзүң эмне кылдың? Кечээ бир африкалык жигитке ашык болуп калдым окшойт. Же болбосо эми гана сезимдерим ойгонуп баратат, балким. Ал сүйлөшкөн кызы тууралуу ушунчалык урмат менен айтып, ушунчалык аны мактап жатты. Угуп турсаңыз, сиз дагы суктанмаксыз. Мына күйөө деген дал ушундай болушу керек деп ойлодум. Мына ушундай адамды гана күйөө дейм. Египеттик бала экен. Баары эле ошондой эмес, мага ишен. Египетте да күйөөсүнүн зомбулугунан ыйлап жүргөн аялдар бар. Бирок алар да жашоосунда исламды толук жашабаган адамдардын аялдары. Бир аз унчукпай калдык. Кечээ болгон окуяларды Абдулвахап жөнүндө ойлоно баштадым. Акыл калчап таразалап, ага баа бердим. Анан Тайжеме бурулдум. Жок, ал эч качан аялды ыйлатпайт. Ханс менен салыштырсам болгонун колу башы турган турпат эле окшош экен. Тагыраак айтканда, Ханс ага адам болгону менен эле окшош. Аш керек этпе. Диндар кыздар турмушка чыгарда күйөөлөрүн башка эркектер менен салыштырбайт. Мен салыштырып жаткан жокмун. Жүрөгүм салыштырып жатат. Сүйлөшүп, убадалашып, сөйкө салып койгон кызы бар экен. Эгер ал башка аялга таандык болбогондо, сөзсүз мен аны өзүмө тартып алмакмын. Ханс жөнүндө ойлонгум да келбейт. Ансыз деле аны таштап коерумду билип эле турам. Бирок колумда мына далили деп көрсөтө турган документ жок. Мен да ал шүмшүктү биринчи жолу көргөндө эле дароо жактырып калгам. Ал да мени жактырыптыр. Бирок кийин бир орус кызы келип, анын мага болгон терең сүйүүсүн суу сепкенде өчүрүп кетти. Мейли эми, кете берсин. Жактырганыңдын баары сага таандык болуп калат деген кеп жок да. Бир топко сүйлөшкөндөн кийин өз бөлмөмө кайтып келдим. Узакка чейин терезеден кардын жааганын карап турдум. Кар бүртүктөрү ичимде, жан дүйнөмдү аралап түшүп жаткандай сезилди. Көчөдө кеткен ар бир мага Абдулвахап болуп көрүнүп жатты. Акыры дуа кылып уктайын деп жаттым. Кар токтобостон жаап жатты. Бүгүн да Абдулвахапты көрдүм. Кудай алсын аны, мөөр басып койгондой оюма андан башка эч нерсе келбей калды. Кайра аны эстеп, кайра аны ойлоп жатам. Унамды көчөнүн бурчуна токтоттум. Колум чөнтөгүмдө үй жакка бет алып бараттым. Терезе жакты карадым. Тайжем адатынча терезеден сыртты карап отурган экен. Эртеден кечке чейин ошентип көчөнү тиктеп отурган. Ошого карабай дайыма жылмайып турган керемет адам. Үйгө киргенимде түз эле анын жанына бардым. Карасам ыйлап отурат. Албетте жүрөгүм ооруду. Эмнеге ыйлап жатасың, Тайже?
Сизге ыйлаган жарашпайт го. Сиздин ыйлоого акыңыз жок. Жагымдуу жылмайганыңызга көнүп калганбыз. Капаланбаңыз. Ооба, бул айтканымда эле болбогон бир сөз болчу. Кантип эле адамдын ыйлоого акысы жок болсун. Ошол учурда апам компот даярдап алып келип калды. Аны идишке коюп тайжеме камкордук менен берип жатты. Силим болсо дагы эле терезеде. Аны боорума кысып өптүм. Эмне дагы эле терезеде отурасыңбы? Жаным менин кичинекейим. Кар жагынан карап жатасыңбы? Жок, атамды күтүп отурам. Унаасы бул тараптан өттү. Эми кайра бул жакка кайтып келет. Атам мени аябай сагынгандыр. Ичимден эч нерседен кабарсыз бөбөгүм. Ал азыр орус аялдын кучагында. Сен анын оюнда да жоксуң деп койдум. Бирок үн каткан жокмун. Анын көңүлүн оортуп алгым келген жок. Бала өз дүйнөсү менен кыялдары менен жашап турсун дедим. Тайже менен узак сүйлөшүп отурдук. Өзүмдү кечире албайм, Мария. Кантип ага мындай ишенип алгам, түшүнө албайм. Ага ушунчалык ишенип алып бүткүл өмүрүмдү арнаганыма жиним келет. Ыйсага ишенгендей эле ишенгем. Эгер силер болбогондо, апаң мага камкордук көрбөгөндө мен эмне кылмакмын? Тайжем бул сөздү ар сүйлөшкөн сайын айтчу. Башында бир күндө жок дегенде 10 жолдон кем эмес кайталай берчү. Азыр болсо Кудайга шүгүр азайып калды. Терезеден тиктеп отурган силин сөзүбүздү угуптур. Бир маалда башын буруп бизди карап балалык түшүнүгү менен сурап калды. Апа, сен атамдын айынан баса албай калдыңбы? Экөөбүз тең шашып калдык. Тайжем жан дүйнөсү жанчылап, жүрөгү сыздап турса да аялдык акылмандыгы менен баланын дүйнөсүн талкалагысы келген жок. Жоон убакыттын утуу үчүн терең ойлонуп шашпай жооп берди. Периштем, мен сен чоңойгондо эмнеге баса албаганымды айтып берем. Макул апа, мен врачка болгондо сени айыктырам. Биз күлдүк. Ооба, бул ичинде бир бакыттын үлбүрөгөн үмүтү жок кургак күлкү болчу. Ортоңку бөлмөгө өттүм. Атам менен бел сүйлөшүп жатышты. Апам болсо адаттагыдай эле ашканада атамдын мойнуна кучактап учурашып коюп анан ашканага кирдим. Салам апа, салам. Эмне кылып жатасың? Теги чочко атаңа чочконун этин кууруп жатам, деди камырабай. Апа, эмнеге атама чочко деп айтасың? Эмне кылмак элем? Башка ылайыктуу сөз таппай жатам. Ал менден баламды тартып алды, уулумду чиркөөгө каршы койду. Аны жек көрөм. Бирок ажыраша албайм. Бизде ажырашуу деген болбойт. Болсо Ыйса атаны ант берем. Бир мүнөт да турмак эмесмин жанында. Мына ушундай. Апам менен качан сүйлөшпө, дайыма атамды жамандай берет. Бир убакта Ханс да келип калды. Жүзүмө шектүү карады. Адамды иренжите тургандай сагыз чайнап турду. Эркек киши аялдардай болуп сагызды үйлөп коюп чайнап отурганы жагымсыз көрүнөт экен. Чак-чак деп жарылган үнүн уккан сайын жиним кайнайт.